Азыр КСДП партиясын тартып алуу аракеттери жүрүп атпайбы? Бул эми айдан ачык эле көрүнүп калды. Анан жанагы Сагынбек Абдрахманов деген мен партияны уурулардан тазалайм, жыргатам, гүлдөтөм деп жүрөт. Сиздин тарапташтарыңыз Сагынбек Абдрахмановдун тобун жанагы алсыз арстанга асылган чөөлөр деп сыпаттап атышат. Анан сиз кандай комментарий бересиз буга? Кандай ойлойсуз ушул кырдаалды? Буларды чөөлөргө тарапташтар эмес, мындай калыс эле айтылган сөз. Бул калыс сөздү Адахан Мадумаров айткан. Бирок накты айтып бир да, анткени булар чын эле карасам чөөлөрдүн эле өзү да, болгондо да кутурган чөөлөр. Кече күнү башка партияда жүргөн Данияр Тербешалиев жүрөт, эми партиядан айрылган Сагынбек жүрөт. Булар мындай биздин партияга кошулбай эле мындай Кыргызстан кутурган чөөлөр партиясы деп бир партия эле ачып алса туура болмок да, ККЧП деп. Кыскача ККЧ деп койсок болот. Биз билебиз да, мына мамлекеттик органдар ГКМБден баш болуп жардам берип атышат. Бир нерсеге таң калам, макул эми мени душман кылып жок кылайын деп атсаңар Жээнбековдор. Бул СДПКнын аркасы менен көргөнсүңөр да. СДПКнын атынан Ашылбек Жээнбеков 3 жолу депутат болгон, 2 жолу спикер болгон. СДПКнын атынан мына Сооронбай Жээнбеков президенттикке чыккан, президент да болду. Негизи булар Кудайдан такыр коркуп өткөн да. Кудайдан такыр коркуп өткөн. Бирок Кудай бар да, күтүп туралы. Бул деле мындай чөөлөр үчүн бир уят менен эле бүтөт да, анткени саткындар, ушакчылар, чөөлөр эми Кыргызстандын тарыхында далай болгон да. Бирок аягында тарыхта бир кара тамга менен калып кеткен да. Эми кыргыздар башка бир эл. Убактылуу алданат чөөлөргө, саткындарга, бирок көпкө алданбайт да. Күтө туралы.